Саламатсыздарбы? Мен Жумагулова Гүлсайра, Кемин районунун Кызыл Суу айылынан болом. Келечек корпоративин биз YouTube'дан көрүп калып, мамам экөөбүз. Анан мамам ушундай жерден үй алсак кандай болот деп мага айткандыктан мен келечектин адресине келип, анан бияктан информация алып, Элеман деген баладан аны жагып 25%ын төлөйт экенбиз. Азыр биз $25,000 жазылганбыз. $25,000 $2,125,000 сом болот экен. Анын 25%ы $531,250 сом болот экен. Анын первоначальный взносун бердик дагы 25%ын. Ана выступительный взносуна 4%ын төлөдүк, 85,000 сом. Анан очередке турдук, 5 ай 20 күн дегенде келди очередибиз. Анан үй караштырдык, ага чейин эле караштырып атканбыз, бирок үй караштырыш мындай орто болду. Аябай оор эмес, аябай жеңил эмес, орто болду. Анан кийин эмес айдан 2 бөлмөлүү үй $30,000 үй таптык. $5,000 өзүбүз коштук. 61 квадрат метр 2 бөлмөлүү үй өзүбүзгө жакты. Азыркы учурда кирип жашайлы деп атабыз. Мамам негизи деген бул үйдү мамам алып атат да, менин атыман оформить этип, потому что мамам азыр Москвада болгондуктан ага оформить эте албай калдык. Анан кийин келгенде өзүнө мынтип переоформить этип коебуз. Чоң рахмат Келечек компаниясына. Кээ бирөөлөр ишенбегендер бар экен, келип ишенип алсаңыздар болот. Азыр деген мисалы үчүн банкка барсаң көптөгөн документтерди чогултасың, а бул жактан 1-2 документ менен бүтүп калат экен.